2017 yılı 5. aprelde ertemen eşte kusam, elimden koşması telefon hakkı kızına kılıp kaldı. Tez gele kalınız, eliniz oğur hakkı aldı degenler. Skori azmına kılıp, özümün başına bile barsam, benim aldığımda skori gele vardı, ben bari yükürdüğümde, elimin havalı öte oğur eken. Etimde jarakatı var eken, murdun üstünde bir jeri sıyrılgan, kulağının altında tag var eken. Alan skoriga da gelgen vraçlar görüp, alıp keteriz degenden kötere koysa, bulganıp alıptır. Kiyimderi su eken. Ana kiyim almasını seçingende, ошол мына жак тарабында тагы бар экен эки жерде, бут жагында тагы бар экен, кийимдерди алмаштырып көрүп, анан мен бул кийим жыгылса мынчалык денеси жабыркабайт эле, бул бир нерсе болгон окшойт дедим. Бирок кийимдин абалы оор болгондуктан мен эсил артым эле ушул иймектеп жакшы болуп кетиш үчүн скорый менен больницага алып барып отуруп келди. Эсил артым ушул мени дарылатканга кетип калды. Качан больницага барып багы эниме врачтар биринчи жардамды көрсөтө баштаган учурда мени сыртка чыгарып өзүбүз кесине карайлы дегенде сыртка чыксам, ошол жердеги медайымдар, ошол жерде иштеген скорыйдын шоферлору булар кечээ классташтары менен ичип жүрүшкөн болчу деди. Ичип жүрүшү жерде мушташкан эле дегенден кайра кирип, анан эми тиги врачтардын абалы кандай десем, алар асмык кол коябыз, асмык кол алып келиңиз, адеп булганы болот, памперс алып келиңиз деген аптекага кетип, аптекадан кайра келсем, ошол иним менен чоң болгон классташтар, достору, мен ошол иниме урган 109 училищанын директору Ахметовдун аялы Бейра менен, аялы ошол жерде бухгалтер болуп иштейт. Мен инимде ошол жерде окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштечү болчу. Ошолар келип, инимдин үстүндө көрүп атышты. Буттары мындай ине менен сайгылап, өздөрүн ачып ушинтип, анан мен бул эмне кылып атыңдар, эмне киргиздирген булар деп, ошол медсестралар менен ошол жерде көрүп аткан врачтарга айтып, аларды чыгартып жибердим. Анан кийин ошол жерде мен Шекенович бактан, сен кечээ ошолар менен чоң болуп ишкен турбайсыңбы десем, сен урутсуң десем, жок, мен урганым жок экен, муну таяк менен ушундай чабып ийген, мен ажыратканым экен деп, ишенбесеңиз ошол уруш болгон жерде таягын башанын ичинде тийген деди. Ошондо да мен чындап эле булардын 10 жыл чогуу окуп билген эмесе да ушундай урушканын уктум. Анан иним асмык болуп сайып неме кылган учурда ошол жердеги иштеген кароолдор менен кайерге уруш болгон деп сураштырып, ошолорду эсик менен кошо барып, ошол уруш болгон жерде чапкан таягын, сыныгын, таягын экөөнүн кеткен экен, экөөнү тең таап алып келип машинамды салып койдум. Анан инимдин абалы ошол учурда өтө оор болчу. Анда ачык айтыш керек, адам болобу же болбой калабы деген ушундай критикалык абалда болчубуз биз. Биздин эсил артыбыз эле ушу инимизди эптеп сакага кантип болсо да жакшы кылышып кетиш максатта болчу. Каракулжадан райондук больницадан адистерди чыгарттык. Ал жерде Кызыл Жар райондук ооруканасында немелер жок болчу, адистер жок болчу, врач адистер. Ошолор барып көрүп, муну тез аранын ичинде Каракулжага алып кетпесек болбойт деп, анан биз скорый менен Каракулжа районуна алып келдик. Ал жерге алып келип рентгенге салганда баягы немелер тактардын баардыгы көрүштү. Анан ал жерден тез аранын ичинде областтык ооруканага алып келиш керек, томография салмайынча билинбейт деди. Томография салгандан кийин тез аранын ичинде экстренный операция жасаш керек деди. Ошол учурда биз Каракулжага келген аялы менен жанагы туугандары менен биздин артыбыздан Каракулжага келишкен экен. Күндөсү ошол жерде биз биз менен кошо жүргөндө, ошол жерде ошол Турсундун досу Бек деген бир тууган күйөө баласы экөө ошол жерде жүрүптүр. Анан
Bizdi görüp vıraçlar menен сүйлөшүп качып кетти. Эртеси бир туган карындашы барды, ошол Карагыл районунун муну ошуп калып кетпесек болбойт деди. Ал учурда врачтар абал оор эч жака жылдыруу болбойт деп уруксат бербегенде, акырында биз жолда бир нерсе болсо өзүбүз мойнубузга алабыз деп туугандар кеңешип түшүнүк кат жазып берип, анан ошко атайын спец тез жардам менен алып келгенбиз. Анан келгенден кийин 1 саат 47 минутта операция болду. Операцияда оор болду. Андан кийин 3 ай 12 күндөй комада жатты, өзүм билбейм. Ошол учурда жанагы урган баланын атасы, апасы менен оорушты, кечирим сурап, ыйлап ушундай болуптур деп. Адам айласы калдарын алып барды, туугандары тынбай барып кечирим сурап барды. Ошол учурда мен айттым, эптеп менимен жакшы кылалы, анан кийин сүйлөшөлү деп. Ошол учурда 70 миң сом акча берди. Анан кийин убакыт өткөндөн кийин дагы бара беришти. Биздин эсилаттын зрениябыз жакшы болсун, анан 1 ай болгондон кийин анан сүйлөшөбүз да башка эмне кылалы. Пешенесине жазган ушул экен деген ойдо турдук элек. Кийин такыр кабар албай коюшту. Акырында качан ошол Ахмет Турсун туугандарын жөнөтүптү. 100 миң сом акча, ошо Ош шаарында үйдүн документи, чектин документи менен үй алып барган экен, мен албай койдум. Ошого чейин келип кабар алсаңар, жакшы болот элем, кеч болуп калды экен. Болбай анеке коюп кетип калышты. Эртеси кайра звонок алып кетти деген. Туугандар кеңештен берип коюңуз кереги жок деп. Анан кийин 2 күндөн кийин кайра үстүнө 2 жылкы кош берели. Эптеп өндүрүп бериңиз. Биз мен абалымды иштей берейин деп ыйлактап дагы туугандарын жөнөттү. Өзүм немени электрлеп учурушат электри. Анан дагы биз бала жакшы болбосо кеткен чыгымдын баарын төлөсөк анан сүйлөшөбүз десек, ага чыгабай коюшту. Акырындык менен биз адвокат жалдап мыйзамдуу түрдө сүйлөшкөнгө аракет жасадык. Качан ага чейин Карагылжанын тергөөчүсү дагы 2-3 прокурорлордон сурашкан эле, аларга эми мен өзүм юрист болбосом да билем да, мындай азыр массалык маалымат каражаттарынан кылмыш жасаган адам болгондон кийин ал жерде сөзсүз түрдө ошол нешеги доказательстволорду алып турат, күбөлөр мойнуна коюп атат, анан кийин тигиним ошондой абалда турат. Ошондой учурлардын баардыгын видеозапись кылып, аудиозапись кылып алдына койсок дагы мыйзам түрүндө ушуга чейин жаза албай келди да. Качан гана мыйзамдуу түрдө адвокат менен өткөндөн кийин кечээ күнү гана ошол жасаган кылмыштарын мойнуна алып иш алдыга жыла баштады. Жүрөккө кеткен чоң тамырдын кан тамырда ошо немеси бар, тромбу бар. Ошол тромбдун негизинде отура албай атат. Белинде айбай урганда, нары берин биринен эки адам урган унчу. Кенде кошо урганда унчу. Ошол себептен мен жолдошума эмди кечекте отура албайт. Мына коляскада жарым саат отурса отурат, анан ашып отура албайт. Ушул убакта мына 1,5 жылдан бери мен күйөөмүн жаткан минутун убактысын ошо жооп беришин каалайм да. Мага башка эч нерсенин кереги жок. Ошо жолдошум бутуна тургузуп, ушу балдарын үйлөй элек жаш, ошолорду чайын ичишин каалайм, жакшы күндөрүн көрүшүн каалайм, туугандардын арасында жакындык жүрүшүн каалайм. Ошол боюнча жолдошум ушинтип ооругандан бери мен ар бир күнүн телефонго тартам, телефондон дисктерди өткөрүп, жолдошумдун өзүнө да көргөзүп берем, мисалы үчүнчү. Анан сырткары ошо азаттыкка биринчи тартырганбыз башында. Азаттыкка тартырганда жактоочума жана журналисттерге жолдошум баягы акылы бир жакшы мезгил болуп калат, бир жаман мезгил болуп калат.
ошо жакшы мезгилинде ошо жактоочу менен журналисттер суроо берген журналисттерге жактоочума жолдошунун чапканын биринчи сүзүп жибергенин жана таяк менен чапканын башка баягы эңкейип калганымда дейт мурдум тосуп канды тосуп эңкейип калганымда чак этирип башка бир чапты. Анан кийинкисин билбейм. Көзүм ачсам больница экен депчи. Мен сураган тилим мен ошо 2,5 жылдын ичинде ошо айрыкча ошо жогорку кеңешке биздин борбордогу президентибиз Сооронбай Жээнбековго жана ошо прокуратураларга, ге прокуратурага, СМБге ошо жазган арыздарымдын ошо негизинде жыйынтыгын ошо калыс ошо чечим чыгарып бериши ушундай сураган турат. Себеби жолдошумдун ар бир күнү кымбат. Ушундай сураган турат сиздер үчүн. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын ордуна коюп, менин ордума кыздарыңыздардын ордуна коюп, ушу жолдошума калыс чечим чыгарып беришиңиздерди мыйзам чегинде суранабыз. Аматовдордун үй бүлөсүнө кайрылуу бар эле да. Аматовдордун үй бүлөсүнө айтар элем. Жалган жерден добунуп, бет тырмачылык кылганыңар уят. Аксакалдан кетет болчу, атасы 90 жаштагы атасы өлгөн атат деп бир жакты сот жүргүзүп өзү ара чыгарып алганы да уят. Чын айтканда жашоодо биргелеткен адам баласы. Ошого татыктуу жашайлы деп ойлой турган болсо, абири менен өзүнүн намын адамгерчилигин сактаса деп айтар элем. Менин жолдошум ошо төшөктө жаткан жолдоштун ордуна өздөрүн койсун. Жана жолдошум ошо бутуна тургузсун. Мен ушуну айтар элем. Мен булардын Супатай Бакыттын жактоочусу болом, Балыкулов Алмат Мусаташевич. Бул иш боюнча башында 2017 жылдын 5 апрелинде болгон окуя экен. Мен арадан 2-3 ай өткөндөн кийин катышып калдым. Өзү бул ишти башында жактоочу алышып катыштырганда өтө адилеттүү болуп, бул 1,5 жылдан бери чозулуп жүргөн иш 3 айдын ичине калбай бүтүш керек өзүнчө. Анан эми кээ бир жерде күч структура тарабынан дагы анча-мынча кылмыш иштери жашырлар болуп келген. Бул иш менен мен таанышкандан кийин мыйзам өкүлү болгон Супатай Бакыттын жабырлануучунун мыйзам өкүлүнө Айзат турат, Айзаттын агасына айтып келгем. Анан ошол жактоочу болгондон кийин иштин ичиндеги кылмыш ишleri материалдар менен таанышып көрүп, кээ бир жерлери өдөнө түрдө мыйзамсыз болгондуктан ошол жаап жашырып келген жерлерди ачып, иликтеп текшерүүлөрдүн негизинде ошол өздөрү менен кошо бирге болгон, ошол 5 апрель 2017 жылда окуяда бирге болгон адамдардын издери табылды. Ошолордун берген көрсөтмөлөрүнүн негизинде бүгүнкү кылмыш иш аягына чыгып, тергөө аяктап, Ош шаардык сотуна өткөрүлүп берилди. Себеби дегенде биз бул жерде Ош шаардык сотуна карап турган себеби тергөө жүргөн амалдары башынан баштап бир жактуу каралганына байланыштуу биз Каракулча райондук тергөө бөлүмүнө, андан сырткары прокуратура бөлүмүнө, сот органдарына ишенбестик келтирип, ушу шаарда адилеттүү тергөө жүргүзүлүп, адилеттүү сот аркылысын деп ушу шаарга берилди. Бүгүнкү күндө толугу менен берген көбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрүнөн иш жыйынтыкталып, сот берилди. Сот кечээ 2018 жылдын 3 июль күнү саат 10-дон баштап карала баштады. Бул эми акыркы күндөрү дагы 6 июлга иш кайрадан жылдырылды. Себеби дегенде кээ бир ушул ишке тиешелүү болгон күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу. Бул жерде ачыгын айтып коюш керек, биздин берген күбөлөр көрсөтмө берип, ошол окуяда болгон күбөлөр бар. Мухаммед деген ал күбөлөрдү өтүп атканда берген өзүнүн көрсөтмөлөрүнө жактоочулар катышкан, тергөөчүлөр өзүнүн
ыктыяры менен берген көрсөтмөлөрүн аудио видео запись аркылуу жаздырган. Анан биз ошол күбөлөрдү алып келдирели десек, алар бизге уже арадан 2-3 ай өттү. Биз бара албай атабыз. Бизге дагы үстөмдүк кылып, ар кандай жактар менен адамдарды утура салуу менен бизди соттук кароого барып көрсөтмөлөрдөн баш тартылат деп жатат. Эми биз эртеңки соттук кароого алдысын алып келишке аракет кылабыз. Келиш керек. Мыйзам жол берет. Андан сырткары биз ошол немеден мен өзүм жактоочу болуп баштагандан баштап бүтүндөй болгон окуяларды алып барган өзүбүзчө жүргүзүлгөн атайын иликтөөлөр боюнча тастыкталган аудио видео запистерибиз бар. Бул соттук кароодо 6-iyul күнү буйруса коюлат, каралат. Ошол жерде ким мыйзам боюнча күнөөлүү, ким туура эмес көрсөтмө берген, ким туура көрсөтмө берген, бул иштин жыйынтыгы чыгат. Буга акырында сот гана атайын вердикт чыгарат. Ага дейин биз мен эми жактоочу катары айтайын. Бул жерде 109 кесиптик училищенин директору Аманов толугу менен күнөөлүү деп мен айта албайм Турсунбекти. Себеби дегенде ал мыйзамда көрсөтүлгөн кылмыш жаза кодексинин 104-беренеси менен кылмыш келип түштү. Ал боюнча биздин берген алып барган ишибиздин жыйынтыгы күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен жыйынтыкталып, атайын протоколго түшкөн. Сот чечим чыгарат деп ойлойм. Адилеттүү ошол адилеттүү чечим чыгарылыш үчүн 1,5 жылдан бери артынан түзүлүп, мына жүрүшөт. Иш оор. Себеби адам бүгүнкү күндө жабырланган адам Супатаев Бакыт биринчи тайпада майып болуп калган, ордунан тура албай 3,5 ай кекилтегинен мындай кесилип, атайын аппарат алып ошол менен тамактанышууну болгон. Чашки деп коет, бул өтө оор акыбалда башына операция болгон, таяк жеген жеринен. Таяктар боюнча атайын виждок деп коет бизде. Алынган иштин ичинде материалдар кыскартылып, бул таяктар боюнча берилген. Андан сырткары кечээки соттук кароодо кээ бир күбөлөр соттук кароодо мурда тергөө жүргүзүлүп аткан да берген көрсөтмөлөрүнөн кээ бирлери баш тартып атат. Себеби дегенде басымдуулук болуп атат. Ал жерде ушул ишке катышкан прокурор толугу менен баардыгынын берген көрсөтмөлөрүн мойнуна коюп атат. Мен ойлойм, ушу адилеттүүлүк менен чечим кабыл алынып, бир жактуу болбой, мыйзам чегинде эки тарап тең өздөрүнө жетерлик мыйзам колдону керек деп ишенем. Ансыз баланын акыбалы оор. Андан сырткары канчалаган жогору жакта айтып кетишти. Бир эле бул адамдарга эмес, даже өкмөттүн эмеси катары иштеп аткан жактоочу бизге дагы андай үстөмдүк көрдү. Эми ал бир жакта болуп барган кылмыш болбойт. Бул жакта биздин Кыргыз Республикасында адилеттүү конституциялык укуктары бар ар бир адамдын. Андан сырткары 2018 жылдын быйылкы жылдын башында 8 февралда Совет Безопасности өткөн Кыргыз Республикасы президенти тарабынан ошол жерде чөпкө берилген ар бир правоохранительный органдарга сунуш катары берилген ийгиликтүү ишке ашырыла турган жарандардын адилеттүүлүгүн коргой турган мыйзамдар чыгарылып, ошол айтылган. Ошону эске алышкан болсо, сот тарабынан да, прокуратуранын дагы, тергөө тарабынан дагы, жарандар тарабынан дагы адилеттүү чечим кабыл алынат. Бул боюнча соттун атайын чечим чыкпайынча, өкүм чыкпайынча биз буга моундай болду деп айта албайбыз. Бирок бизде атайын мынау тартылган аудио видео запистердеги далилдерибизди көрсөткөндөн кийин көп нерсе чечилет. Себеби дегенде мурда берилген иштин ичиндеги материалдар дисктер жок болуп кеткен. Себеби биз айынан дайым бекитип жүрөбүз. Бул эми ачык. Кудай буйруса чечилиш керек адилеттүү.